Урматтуу Белтерек айылынын тургундары, баарыбыздын неге бул жерде топтолуп турганыбыздын себеби баарыңыздарга белгилүү. Туура 2005 жылдын 27 июнда Кыргыз өкмөтү номер 262 токтомдун негизинде Арыстанбаб ата Токой чарбасынан 56 гектар жер аянттын элдерге там арка салуу үчүн уруксат берген. Анын 10 гектары азыр ушул биз турган жер Ийрарыкка кирген. Анан бул Ийрарык Токой чарбанын ортосунда болгондугу үчүн ошол мезгилдеги губернатор Кошбай Масировка, Базаргон райондук мамлекеттик бийликтин башчысы Жаңыбай Асырановго, ошол кездеги Арыстанбаб айыл өкмөтүнүн башчысы Рахманкуловго бул жерге там салууга каршы экенибизди билдирип, Белтеректен 10дан ашык делегация барганбыз. Ошондо Жаңыбай Кошбай Масировдун поручениясы менен ошол кездеги райондун акими Жаңыбай Асыранов бул жерди токтотуу жөнүндө буйрук чыккан бул жерди токтотуу жөнүндө. Токой чарбанын башка жерлеринен жер берсин дегенде, ошол мезгилдеги биздин Арыстанбаб айыл өкмөтүнүн башчысы Ашуров мырза калып, мына силерге окуп эле берип коеюн. Жалал Абад областтык Жаңгак Мөмө Токой региондор аралык башкармалыктын башчысы Элемановго кайрылуу кат дейт. Биздин Арыстанбаб айылдык округунун дейт, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2005 жылдын 27 июндагы номер 262 токтомунун негизинде Арыстанбаб ата Токой чарбасынан элдерге там арка салуу үчүн 56 гектар жер берилген. Ошонун 10 гектары Токой чарбанын Ийрарык эл жашаган участкага берилгендиги үчүн Белтерек элинин каршы болуп аткандыгына байланыштуу башка жерден жер алмаштырып бер деп туруп суранып, буну ошол мезгилдеги өкмөттүн орун басары азыр келсе жакшы болот эле парпы кыпчак кып кат даярдап жөнөткөн. Ошолдо Жалал Абад областтык Жаңгак Мөмө Токой региондор аралык башкармалыктын башчысы Элемановдун орун басары баарыбызга белгилүү Токой чарбада директор болгон Асанбеков ошол кездеги Токой чарбанын директору Артыковго башка жерден жер которуп бер дегенде Ийрарыктын Арыстанбабтын Кызыл Алма Султан Булак деген жерине жерди которуп берген бул жерди. Жерди которуп берген. Алмаштыруу жолу менен жерди которуп берген бул Ийрарыктан алган жерди. Мен сиздерге жалпысынан айтып коеюн. Андан кийин дагы 4 жылдан кийин буну Белтеректин адамдары унутту, эч ким билбейт деген ой менен азыркы өкмөт Чолпонов Икрам мурунку өкмөт болгондо дагы управленияга кайрылып, Ийрарык маселеси мына сатып ал дейп кыянга жалпы Белтерек арыз жазып, Ийрарыкка каршы экенибизди билдиргенибизди билесиздер баарыңар. Ошондо убактылуу токтотуу болгондон кийин Белтеректин адамдары унутуп калды деген ой менен кийинки начальник управления Аманкуловго дагы кайрылуу жасайт. Ийрарыкты премьер-министрдин токтомуна Белтеректин эли каршы болуп атат, ошону дагы бир башка жерден жер алмаштырып бергиле дегенде Катыран кол, Как кол деген жерден дагы жер алмаштыруу жолу менен жер берилген Арсамапка. Маселени өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол мезгилде мен өткөндө аким келгенде айыл өкмөттүн башчысына деле жапашта айтып, мына сенин секретарыңын колу азыркы күнгө чейин бошоп кеткен эмес деп туруп далилдүү түрдө документтерими көрсөткөнүмдө Белтеректе клубда кимиңер катышкан болсоңуздар уккансыздар. Белтеректен эм ошондо 56 гектар жер там аркасына берилиптир деп туруп 85 адам арыз жазган. 85 адамдын арыздарын азыр окуп берсем баарыңыздар эле туура дейсиздер, бирок убакыт узак кетип атат да азыр. Муну телевидение тарчтыгы үчүн. Ошол 85 адамга Белтеректен жазылган адамга бир адамга дагы мына сенин арызыңын негизинде мына жерди ал Белтеректиктер деп айыл өкмөттөн эч ким жер берген эмес бир адамга дагы. Арсамаптан, Гумканадан деп туруп туура эмес нерсени айтып койсом кечиресиздер. Кызыл суунун багына Гумканага берген, Арсамапка Кызыл Алма, Катыран кол, Как кол, Күйгөн таш деген жерге бардыгы жайгашылган. Мында документ алды турат бул нерсе. Biz 85 adam деле ушул жерге келип жайгашып алган дегерде сонун болуп кааламакпыз, өзүбүздүн жерден эч жакка жылбайт деп. Белтеректин айылынын адамдары эле жумушсуздук бар жокто, мектептен башка 1-2 коркучу, 1-2 адам айлык албаса бардыгы бекерчи.
bir so'm aylık albayt. Bardığı Rossiyada жүрөт. Her bir adam tuğra tam saluğa, yer aluğa bir jolu her bir adam hukuktu anı bilesizler. Tokoy'dun mıyzamın silap durup uşul gezgeçeyin beltirekten bir adam Tokoy sorvanın içine samovolni pastroyka kılıp tam salbastan Koçkoratada, Bazırgorgon'da, Jalalavat'ta, Malisay'da, Bişkek'te sötügün 300 bin, 400 binden yer alıp o şergele tam salvat atıyor. Tokoydum biz zakonun sıylaylı bir jaka barbaylı dep. Anı barınızlar bilesizler, beltirekler tuğra. Barınızlar ile bilesizler. Oşon için munavul jerge 10 gektir jerin oruna 20 gektir jer alıp durup dağıla beltirekten hiç kim bilbeyt dep durup 3. paputkada 30 gektir jerdi alganda taptakırla karşımız. Oşon için Kırgız Respublikasının prezidenti bunu Sadır Nurgojevich Japarov Ministrler Kabinetinin töragası buna Akılbek Müsönbekovich Japarov'dan Ulutlu Kopsuzluk Komitetinin председателі Kamçuya Kıdırşayevich'ten oşol 2005 yılda жазылған toqtomdu dalildi dokumentlerdi alıp bargan üçün bunu dokumentlerdi gerekli жерге жеткизip koyuşuңарды suranam teleödenege tartıp atkan. Oşol 2005 yıldın 27 iyundağı 262 toqtomun jokko çıgarıp berişin bardığımız suranabız. Bardığı tuğra. Bu jerde hiç kanday boş yer yok. Üç Tokoydun arası. Anan uşu kiçinekey gana 10-15 sötükten jerlerimiz var. Şunu menen kartoşkayga anday mınday kılıp tirilik kılabız. Bir yerlerde uy salganga bolboyt. Uy salıngandan keyin ayerge jol gerek. Uy salıngandan keyin ayerge mektep gerek. Uy salıngandan keyin ayerge svet gerek bolot. Mamleketli adep kıyınçılık ahvalga tuş keltire verilsin nemne geregi var. Bulardı kim bilir biröөнүн kızıkçılığı üçün uşul jerler bölöbüz dep atışat. Bu jerler bölünbösün. Biz karşыбыз. Bundan murda dagı biz gubernatorga çeyin barganbız. Tokoyдун içine salınbasın dep. Oşol kezdegiler аны уккан эмес. Oşondan keyin daha bölünüp ketip kança jerler tam arkaga bölünüp ketти. Эми алар болуптур, алар кетти. Andan keyin bundan nары ulam tarıgan jerlerdi ulam tarıta berбеш керек. Adamlar жашоо керек adamlarga, o yerdegilerge dagı. Mal alı var. Mal aldan dagı sırtkары oşo egin egişet. Jangagı gerek. Oşo neme bizdin prezidentimiz geçegele Glasgow degen şaharga barganda jaşıldandırуу jönündө аябай жакшы сүйлөдү. Ошол сүйлөгөнүнө men кошуламын. Ошондой биздин токойлорубуз, жер суубуз сакталыш керек. Biz özümüzdün baldarımızga dağı şu uy salalı dep gelgenimiz yok. Biz bardığın ıldıyacaklardan yer alıp berip atabız. Al ökmöttün salgan üylörünün uy alıp atışat baldar. Başkalardagı barsın oşentip yer alabız degenler. Yer alganга mümkün emez. Kayra oşolorga 2 etaj üylörдү salıp jerlerdi boşatış gerek. Al neme kılış uy salgan biyakta tursun. Jerlerдің бардығы эрозияға учурап баратат. Жылдан жылга. Кейін көчкүнүн алдында калабыз. Ошон үчүн мен ошо президентибизге жана Ташиевке кайрылат элем. Ошо жерлердин бөлүнбөсүн деп. Урматтуу жапаш туугандар, бул жерде бизге эң керектүү Токой маселеси болуп атат. Бул жерди бөлөбүз деп атышат. Ошон үчүн жапаш элине Жапаш элине Жапаш элине Bu uy salууга жол беребиз. Uy салууга жол беребиз. Чечилбей келе жаткан проблемабызды биз чоңдордон суранабыз. Ушул жогоруда айтылган сөздөрдүн баарына көңүл буруп, биздин талабыбызды аткарып беришиңерди суранабыз. Биз мынау Токой чарбасында биз экологияны коргошубуз керек. Жаштар биздин келечегибиз. Буларга биз жакшы эмени беришибиз керек. Бул жерге бизге үй салууга, башка кылууга биздин эч кандай эмебиз жок. Биз өзүбүз балдарыбызды эле үйлөрүбүздү салдырбастан шаарлардан үйлөрдү алып берип атабыз, ушу Токойду сактап калайлы деп. Биз силерден суранабыз, ушу жогоруда айтылган бүт далилдүү айтылган, документалдуу айтылган сөздөрүбүздү далилдеп бизге келип, ушу чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Чоңдордон ушул биздин кошулабыз, биз да кошулабыз. Балдарыбыз бербей Россияда иштеп жүрөт. Жер алабыз. Берге топтолгонубуздун себеби мына азыр бизде Токой чарба
өтө маанилүү. Токойду сакташ керек, экологияга зыян келтирбеш керек. Азыркы учурда мына токой суюлуп кеткенине байланыштуу өтө токойду сакташып атат да, эл дагы аракет, токой чарба дагы аракет кылып атат. Анан ошонун арасында ушул токой чарбанын так ортосунда участкага деп бөлүп атканына эл каршы. Анткени бу жерде азыр эч там сала турган жер жок да. Мисалы үчүн баардыгы там салыш үчүн токойду кыйыш керек. Азыр өзүңөр деле көрсөңөр керек, бүт эле ушу там сала турган жерде дарактын баардыгы өсүп турат. Ал үчүн ошо биз бу жерге каршы болуп келгенибиздин себеби токойду сакташтын гана максатында келдик. Биз өзүбүз участка алып, ошол жерден участкага пайдаланыштан кечип ушул ишти кылып атабыз да. Биз токойду сакташ үчүн гана кылып аткан ишибиз. Жаштар бүт баардыгы ылдыйдан жер алып, өзлөрү ошактан жайгашып атат. Бу жерде ушу токойду сакташтын максатында. Азыр жалпы элдин максаты ушу токойду сакташ. Биринчиден саламатсыңарбы, урматтуу Белтерек айылынын тургундары. Мен ушу Белтерек айылында айыл башы болуп иштейм. Ушул жер трансформация болуп бир жаңылыш түрдө кирип калганда бул токойдун жээги. Ошондон бери биздин эл журтубуз ушул жерге там салынбасын, андан көрө токойду биз сактап калалы деп ушу жылда козголуп келет да. Анан жылда ушу болот, кичине токтогон сүйт дагы анан кайра башынан башталып калат да. Анан өзүңүздөр билесиздер, бул жер өзү биринчиден айдоо жери. Бул айдоо жерде биздин 70%ке жакын адамдарыбыз ушул жерден баягы дыйканчылык кылат да. Андан кийин өзүңөр билгендей, эгерде ушул жерде там салынып кете турган болсо, могу токойлордун көпчүлүгү кетип калат да ошо эмеге. Ошон үчүн могу эл журттардын баардыгынын ой пикири боюнча ушул жерде мурунку орду боюнча калтырып койсок. Анан биз жогорку органдардан сурайбыз. Биз эми баарыбыз көп Бишкекке же башка жака бара албайт экенбиз. Ушуну видео катары жогорку органдарга биз жолдоп атабыз да. Ушуну сиздер алиги оң жагына чечип берсеңиздер ушу элге. Жаштардын атынан ушул жерди 10 гектар деп берген. Бул жерде биз бирлик кылабыз 30-40 жылдан бери ушул жер менен. Бул жерде 10 гектар ачык жер жок негизи. Биз силерден суранабыз, урматтуу жетекчилер. Ушу жакшы комиссия составын түзүп, ушул жерге жөнөтүшүңөрдү Белтерек айылына келип, биздин ушундай көйгөйлүү маселелерди угуп, чечип берүүңөрдү суранабыз. Биз элдер ушуну күтөбүз. Менин атым Чубак Акимов, ушул Белтерек айылынын тургуну болгом, ушул жердин жашоочусумун. Бул жерге чогулганыбыздын максаты ушул жаштар болуп, ушул жер чекке бөлүнүп кеткен экен. Ушул жерге биз каршы болуп чыктык. Биз өзүбүз деле жаштар ылдый жактардан чек алып, үй салсак, ушул башка жерлерден үй алып жүрөбүз. Бул жер бизге калыш керек, бизге токой керек, жаратылыш керек. Мыйзам чегинде биз үстү жактагыларга кайрылабыз, жогорку кеңештеги эл өкүлдөрүнө, закон талаасында аларга ким ушул жерге кол коюп, ушул жерди чекке берген адамдар жоопко тартылсын. Эгер ага жакшы биз көз караш менен карабаса, биз бул жерге башыбызды сайганга даярбыз. Ушул биздин жаштардын атынан сүйлөдүм. Ошол. Жаштардын жүрөгүн, көйгөйүн чече турган маселе. Бул жерде биз мына жогордагылар айтып кетти, кайтарып айткан болбойт, кыскалай айтайын. Бизге жер керек болгондо мамлекет бизге там аркасы ар бир жашка жер таап бериш милдеттүү. Бирок ошого карабастан биз бекер жерге кызыкпастан ушу токой сактап алайлы деп атам. Мен өзүм Назаралиев Шаршен, мен токой чарбаны бүткөм, токой чарбада 10 жыл иштегем. Себеби бу токойду сактап калбасак, азыр экология дагы бузулуп атат. Эрозияга учуруп атат. Ошон үчүн бизге токой керек, главное. Токойду сактайды. Бизге жердин кереги жок. Биз дагы Бишкектен, базар коргондон, жашыл шаарлардан кымбат жерлер сатып алып атабыз. Биздин пулубузга мындайча айтканда ашча пулубуз жок бизде деле. Элди жаштардан деле пул таппай жүрөт, Россиялап жүрүшөт. Ошон үчүн бизге үйдөн дагы биринчи токой керек деген маселеде ушу эл ушунча эл топтолуп дагы көп келе албай калды. Эгерде бул правительстводон буну акимчиликке бардык, мына биздин депутат, жергиликтүү кеңештин депутаты айткандай, ошондо биз барганда аким бул жерди көрүп кеткен экен биздин акимибиз. Бизде бул зам өтө бизге каршы бул жерди өкмөткө өткөрүп беришке өтө мындай кызыктар экенин өзүнө дагы айттык. Эгер ушунда кайтпаса биз аны иштен алууга, башка кылууга биз башка эми төңкөрүш дебейли.
барып биз өзүбүз көрө турган чараларды көрөбүз. Эгер ушуну токтотпосо. Эмесе главный Жапаш элине Токой керекпи? Токой боюнча кала берсин.